Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O adamlarga tuğra dindi jetkirip kelgen zat. Siz üçün atelim kurman bolsun. Sizdin ömür bayanыңызды okuyt ekenmin. Sizge bolgon sagınуу sezimi жүрөгүмдө пайда болду. Бул сагынуу sizge arnap kaç жазууга үндödü. Sizdin bul dүйнөгө келишиңиz бүткүл аалам үчүн мерим болду. Адамдарды караңгылык баткагынан жарыктыктын нуруна алып чыктыңыз. Жараткан Аллах сизди бүткүл заттардын ичиден эң улуу кылып, сиз себептүү бүткүл инсандарды жаратты. O Allah'tın elçisi, siz бүткүл пайгамбарлардын мырзасысыз. Чындыгында башка пайгамбарлар да сиздин үммөтүңүз болушту арзу кылышат эле. O Allah'tın elçisi, siz өтө жогорку кул мүнөз ээси элеңиз. Эгер бүткүл адамдардын мүнөздөрү bir жерге топтолсо да, сиздин мүнөзүңүзгө тең келише албайт эле. O Allah'tын элчиси, сиздин жашооңуз бүткүл адамзат үчүн үлгү. Аллах Таала сизге жакшылыкка чакырууну, жамандыктан кайтарууну буйруду. Сиз бул жолдо өтө көп кыйынчылыктарга, машакаттарга кабылдыңыз. Жақын туғандарыңыз, уруңуз, коомуңуз сизден жүз буруп, сизге каршы душман болуп чыгышты. Кабанын жанатасыз. Абу Толиб агаңыз каза болгондон кийин жалгызсырап, ааламдардын Роббисине ибадат кылып турат элеңиз. Мекке мушриктери сизди коргоочусуз калды деп шылдыңдашат эле. Сажда кылганыңызда үстүңүздөн ыплас нерселерди төгүп салды. Сиз саждада туруп калдыңыз. Ошол учурда сүйүктүү кызыңыз Фатима көздөрүндө жаш менен атеке деп чуркап келип, үстүңүздөгү ыплас нерселерди алып жатты. Кызыңыздын ыйлаганын көрүп, анын көз жашын арчып, ыйлаба кызым деп сооротуп жаттыңыз. Сиздин бул куттуу башыңызга жаныбыз курман болсун, о Аллахтын элчиси. Өз милдетиңизди аткаруу үчүн Таиф шаарына жолго чыктыңыз. Аларды түбөлүктүү тозок отудан куткаруу үчүн эскерттиңиз. Бирок алар туура жолго келүүдөн баш тартты. Баш тартып элетин болбостон, кулдарды жана жаш балдарды жалдап, сизге карата таш атышып, шылдыңдашты. Көңүлүңүз чөгүп, көз жаш менен артка кайттыңыз. О Аллахтын элчиси, көңүлүңүз ооруду. Жалгызсырап калдыңыз. Көз жаш төкмөктөсүз. Сиздин көз жашыңызга жаныбыз курман болсун, о Аллахтын элчиси. Ошол учурда сиздин алдыңызга досуңуз Жабраил алейхиссалам келип, о Аллахтын сүйүктүү элчиси, эгер уруксат берсеңиз, Аллах Таала бул коомду жок кылып салат, деди. Сизчи? Сиз эмне дедиңиз, о Аллахтын элчиси? Алар үчүн Алладан кечирим сурап, туура жолго келишин тиледиңиз. О Аллахым, алар эмне кылып жатканын билбей жатышат. Аларды өзүң туура жолго сал деп Аллах Таалага дуба кылдыңыз. Өмүр баяныңызды окуйт экенмин. Көздөрүмдө жаш пайда болот. Сиз адам баласына үлгү болуп келдиңиз. Сиз себептүү адамдар акыйкатты тааныды, акыреттин бар экенин билди. Эсиңиздеби?
Uhud savaşında qaza bolğan sahabalardan qabırın ziyaret qılıp jatıp, qattu ыйлап turup qaldınız. Janыңızдағы жолдоштарыңыз эмне себептен ыйлаганыңызды сураганда, мен bir tuğanlarımda sağındım. Алар али дүниеге келешелек дедіңіз. Ошол учурда бизди сагынып ыйлап жатпадыңыз беле? О Аллахтын элчиси, биз да сизди сагындык. Сизди көрүүнү эңсеп жатабыз. Биз да сизди жакшы көрөбүз. Сизди жакшы көрүшүбүздү төмөнкү сөздөр менен далилдейбиз. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. Sizdin ömür bayanыңызды окуйт экенмин. Sizge болгон сагынычымдан жашоомдо көрбөгөн сезимдер жүрөгүмдө пайда болду. Күнөөгө белчемден батыптырмын. Башкадан үлгү издеп жатыптырмын. Бир ирет тарыхты окуганда чыныгы үлгүмдү эми таптым. Атадан айрылып келбей жатып, энеден айрылып сезбей жатып, балдарыңыз, аялыңыз эрте кетип, турмушта канчалап азап жегип, адамзат сыноосу баары келди. Урса да, тепсесе сабыр этип, үммет деп жашап келип, канчалап биз үчүн азап жегип, сагындык сизди. Я Расулаллах, көрбөдүңүз, а бирок сагындыңыз бизди. Көрбөдүк, а бирок сагындык сизди. О Аллахтын элчиси, сизди үммөтүңүз аябай сагындык. Биз сизге чексиз куса болдук. Сиз келечекте менин ушундай үммөтүм бар. Алар бардык мал дүйнөсүнөн кечип болсо да, мени bir irет көрүүгө кыса болуп турат. Мен ошол үммөтүмдү көрүүнү каалаймын деген сөзүңүздү укканда, көздөрүнө жаш алат. Аларга сизди ахиретте көрүү гана тынчтык берет. О Аллахтын элчиси, бизге дуба кылыңыз. Сизге татыктуу үммөт болоюк. Сиз караңгылык баткагынан алып чыккан жолуңузду башкаларга жеткирүүчү үммөт болоюк. Аллах Таала сизди бул дүйнөдө көрүүнү биз үчүн насип кылбады. Ахиретте бирге кылсын. Бул катыма түштөрүмдө болсо да жооп беришиңизди күтүп калам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи وبركاته.